Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык кызмат органдарынын 2023 жылда аткарган иштеринин жыйынтыктары жана быйылкы жылга коюлган милдеттерин караган коллегиясына катышты. Акылбек Жапаров тышкы саясатта иш жүргүзгөн мекеменин ишинин оң натыйжаларын айтып өтүп, министрлик көп тармактуу тышкы саясатты жүргүзүү менен мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп жатканын белгиледи. Мындан тышкары коллегиянын жыйынтыгында бир катар тапшырмалар берилди. Бишкекте номер 47 колониянын ордуна курулуп жаткан үйлөрдүн жер титирөөгө бекемдиги текшерилди. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аталган объектиге алып барган. Анда адистер атайын аппараттын жардамы менен бетондун бекемдигин, жер титирөөгө чыдамдуулугун сынаган. Орунтаев экспертизадан өткөн объектилердин бардыгы 9 балга чейин туруштук бере аларын белгиледи. Мурдагы күнү жер титирөөдөн кийин Бишкек шаарында жүздөгөн имаратты мамлекеттик курулуштун адистери текшерген, анда олуттуу жаракка кеткен объектилер катталган эмес. Жер титирегенде эмне үчүн айгай сиреналары иштеген жок? Мындай суроону Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Козуев узатты. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов эл катуу дүрбөлөңгө түшүп кетпесин деп сирена жаңыртылбаганын айтты. Ал негизинен абадан кол салуу учурунда айгай көтөрүү үчүн колдонулат. Анан элди катуу дүрбөлөңгө салбайлы деген бүтүмгө келдик, деди Мамбетов. Ошондой эле ал өлкө боюнча 274 жерге сирена орнотулганын, анын жарымы Совет доорунан бери жаңылана электигин билдирди. Бирок баары иштейт деп ишендирди. Аны менен катар Мамбетов Бишкекте жер титирөөнүн күчү 4,5 балга жеткенин белгиледи. Манас эл аралык аэропорту былтыр биринчи жолу өз каражатына сатып алган Dash 8-400 үлгүсүндөгү 2 учак жакында Кыргызстанга алып келинет. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Манасбек Самидинов билдирди. Учактарды учурда Канаданын Калгари шаарында жайгашкан өндүрүүчү компания модернизациядан өткөрүүдө. Алардын сырткы көрүнүшү кыргызстандык компаниянын брендине ылайыкташтырылууда. Анын айтымына караганда, ошондой эле учурда учактарга заманбап кычкылтек системаларын орнотуу иштери, мындан тышкары жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугун көбөйтүү үчүн орундуктарды тууралоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ош базарынын айланасында башаламан соода кылгандарга каршы рейд уланууда. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлайт. Белгиленгендей, Ош базарынын аймагында соодагерлер тротуарларда жана жолдордо башаламан сооданы жүргүзүүгө тыюу салуу боюнча муниципалитеттин бир нече жолу эскерткенине карабай иштеп келишет. Рейд Ленин райондук акимчилиги, тазалык ишканасынын, райондук милициянын кызматкерлеринен турган ыкчам топ тарабынан жүргүзүлүүдө. Алам Үдүн коктусунда дайынсыз жоголгон Мукамбеталы Маматалы уулун издөө иштери токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Мукамбеталынын жакын туугандарынын куткаруучуларга карата билдирген ыраазычылыгы менен активдүү издөө иштери аяктады. Кечээ 23 январда издөө иштерине жалпы 282 адам тартылып, саат 18:00 чейин издөө жүргүзүлдү, бирок натыйжа болгон жок. 2023 жылкы Азия кубогунун эртеңки Кыргызстан-Оман беттешинде калыстар бригадасын кувейттик FIFA калысы Ахмат Алали жетектейт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Башкы калыска каптал сызыктарды анын мекендештери Абдулхади Аланези жана Ахмат Абас жардам беришет. Белгилей кетсек, Кыргызстан-Оман беттеши 25 январда Доха шаарындагы Абдуллах бин Халиф стадионунда өтөт. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 старт алат. Бишкекте күйөрмандар үчүн атайын фан зона уюштурулат.